Damla rukiyalardan köbürak aytыңызчы дейт. Рукия деген ошол адам өзүнө дем салып окула турган аяттарда. Сиз мен эрте кечке эле сизге өзүңүзгө дем сала турганды айтып коеюн. Бул дагы бир аз окуя да. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын казынасыны караган сахабалар болот да. Анан ошо сахабалар бир казынага уру түшөт, уруну кармап алат. Уруну кармап алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып барабыз дегенде, ал уру айтат, мен алып барбагыла, мен корком ал кишиден. Мен силерге бир эме үйрөтөм, шайтандан сактана турган амал дейт. Кандай амал десе, сен ошо эрте менен кечинде 7 жолудан аятал күрсүнү окуп турсаң, шайтан сага эч качан жакындай албайт дейт. Эми бул урунун 3-чү жолу кармалышында да, мен окуяны, хадисти кыскартып атам. 3-чү жолу кармалышында ушундай деп суранат. Анан сахабалар барып 3-чү жолу ушундай уру түштү, ушундай десе, пайгамбар алып келбедиңерби десе, ошо сизден коркот экен, бизден суранды, ушул нерсени үйрөттү десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, шайтан өзүнө каршы амалды үйрөтүптүр да деп. Демек ал уру өзү шайтан болгон болот да. Түшүндүңүзбү? Ошондо шайтан пайгамбарыбызга келиштен коркуп өзүнө каршы дуаны өзү үйрөткөн да. Анан пайгамбар бул жерде тастыктаган. Ооба, ошондой болот. Ошону окусаңар, шайтан силерге жакындай албайт. Эрте менен кечинде айтал күрсүнү 7 жолу. Устаз, чачты кантип алып жүрүү керек? Кыскартып алып жүрсө болобу? Ман ташаббаха биқаумин фахуа минхум деген хадис бар. Ким өзүн кайсы бир элдерге окшотсо, кыяматта ошол элдерден болуп тирилет деген хадис бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачы узун дагы болгон деген хадистер бар. Анан Али разияллаху анхудан сүннөт болуп, ошо бирдей тегиз кыска алып жүрүш сүннөт деп айтылган. Ошолор менен жүрсөк, иншалла, ошолордон болобуз деп үмүт кылабыз. Анан өтө эле бир башка еврейлердин же кафырлардын эмесиге окшоп кетпешке аракет кылыш керек мусулман адам. Анда урматтуу мусулман бир туугандар, суроолор аягына чыгып калган болсо, эмки эфирде Алла Таала жолугуштурганча аманда болуңуздар. Дайыма секунд сайын өзүңүздөргө убада берип туруңуздар. Жашообуздун секундун, минутун Алланын ыраазылыгы үчүн гана өткөрөм деген максатты алдыңыздарга коюңуздар. Ушу жашка киргенге чейин ким канчалык алдына не нерсени максат койду, Алла Таала мүмкүнчүлүк берип келатат да, туурабы? Ошолордун баарын берген Алла Таала мындан ары дагы биздин диний багытта койгон максаттарыбызды дагы берет. Ошого туугандар диний багытка дагы максат коюңуздарды мен суранып кетем. Кайра суроо келиптир. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Устаз, айылдарда жума окуш үчүн кандай шарттар болуш керек, кененирээк айтып коюңузчу дейт. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Алхамдулилlah. Бул жөнүндө өтө бир кенен айтканга өтө кенен айтыш керек. Бул жерде убакыт дагы тар болуп калат. Бирок ошол жума окула турган жер адамдардын шарты бүтө турган жер болуш керек да. Мисалы, ошол жерден продуктасы, ошол жерден кийими, ошол жерден дуктурканасы, ушулары бүтө турган жер болуш керек. Мындайча айтканда, ошол айылда бир чоң магазини, продуктовый магазини, анча-мынча кийим алганы, анан ошону менен кошо фаб деп айтабызбы, ошолору болуп эме боло турган болсо, ал чоң айылга кирет, анда жума окуса болот. Анан негизи биз жуманы
биз талкуу кылбашыбыз керек. Мына жерде окулат, мына жерде окулбайт деп, анда фитна чыгат. Биз муфтиятка тапшырып коюшубуз керек. Муфтиятка тапшырыш керек. Муфтияттын өкүлдөрү карап, өздөрү талдап көрүп, анан чечим чыгарып берет бизге. Мына жерде окулсун, мына жерде окулбасын. Ошондо биз жоопкерчиликтен да кутулган болобуз иншалла. Таксыр, Алла разы болсун дейт. Амин. Сиздерден да Алла разы болсун. Негизи ошол Алла разы болсун деп бул жерде отурабыз. Сиздер дагы Алланын ыраазылыгын табайын деп бул жерге кирип отурасыздар. Максатыбыз бир, ошо максатыбызга Алла Таала жеткирсин. Бизге Алланын ыраазылыгы гана керек. Алланын ыраазылыгы боло турган болсо, бизге бир алым айткан экен, мага бейиштин да кереги жок депчи. Мага бейиштин да кереги жок, Алла разы болсо болду деп айткан экен. Куддум ошондой эле бизге Алланын ыраазылыгы керек. Тууган, эгер сиз дүйнөдө эч проблемасыз жашаң, башка болсун, кыскасы сиздин каалооңуз бардыгы болсун, бирок Алланын ыраазылыгы болбосо, сиз бактылуу боло албайсыз. Сиз эч качан бактылуу боло албайсыз. Ушул тууралуу кыскача айтып кетиң, жана кимдерге берилет? Үшүр. Жакшы суроо. Үшүр бул үшүр жерден чыккан эгиндерден берилет. Ким дыйканчылык кылса, ошо жерден чыккан. Ма ахражатул ард, адашпасам ушинтип келет. Жер чыгарган нерседен үшүр берүү. Үшүр берүү дагы фарз амалдарга кирет. Канча бериш керек десе, 1/10. Жер чыгарган эгиндерден 1/10. Биздин мазхабта эгиндин түрү жок, мындай чектелген нерсеси жок. Кандай эгин болсун бере бересиз. Бузулуп кете турган помидор, тез бузулуп кете турган ушундай эгин тигиндер болсо деле боло берет. Анан аны чеги жок. Мисалы 5 килограмм чыкса бербеймин эмес, 5 чыкса да, 10 чыкса дагы, кандай аз болсун, көп болсун, жер чыгарган нерседен үшүр бересиз. 1/10 бересиз. 10 килограмм чыкса 1 килограммны бересиз. Үшүрдү берген себептен сиздин биздин эгиндерибиз жакшы болот. Үшүрдү бербеген себептен эгин тигинге апат келет, ушундай бир болбой калат да. Кайсы жылы сиздин өрүүңүз болбоду, алмаңыз болбоду, дарбызыңыз болбоду, будайыңыз болбоду, анда сиз үшүр бербедиңиз, ошон үчүн болбоду деп биле бересиз да. Анан кимдерге берилет? Албетте кедейлерге берилет. Мындай кайсы адам кедей? Зекет бере албаган адам кедей. Же болбосо факир деп да бөлүнөт. Бир күндүк эле тамак ашы бар, эртеңки күндө тамак ашы жок, ошондой адамга бересиз. Анан бергенде да мындай карап бересиз да. Кедей бирок алкаш. Сиз берген будайды сатат да ичип алат. Ага бербеңиз. Ага бербеңиз. Ошол сиз бергенди бир ачка отурган бала чакасына жедирет, бир жакшы жолго жумшайт, ошондой адамга берсек, бизди берген адам дагы жыргасын, алган адам дагы жыргасын да. Анан берип алып, ага берип алып, сиз наразы болуп, ал жаман жолго иштетип коюп, андай эмес. Туугандар, ошол дагы бир сөзүмдү кайталап кетем. 1 мүнөт жашасаңыз дагы Алланын ыраазылыгы үчүн жашаңыз. Өзүңүздүн ыраазылыгыңыз үчүн эч качан жашабаңыз. 1 секунд жашасаңыз да Алланын ыраазылыгы үчүн жашаңыз. Бирөөдүн наразы кылыш үчүн жашабаңыз. Дүйнөгө биз Алланын ыраазылыгы үчүн гана, тапканы гана келгенбиз. Бирөөнүн жүрөгүн оорутуп, же болбосо бирөөнү капа кылыш үчүн келген эмеспиз. Айрыкча мен азыр мага көп суроолор келип атат да, жанагы жаш жубайлар, келин күйөөлөр, ушулар жөнүндө көп эме келет. Ана мындай кылды, мына мындай кылды. Анан күйөөм мындай кылып атат, же аялым мындай кылып атат. Ошол жөнүндө көп суроолор келип атат да. Мен эфирден пайдаланып ошону айтып алайын. Сиз эмне ошол аялыңызды наразы кылыш үчүн дүйнөгө келгенсизби, же күйөөңүздү наразы кылыш үчүн дүйнөгө келгенсизби деп айтар элем да. Сиз разы кылыш үчүн келгенсиз дүйнөгө. Сиз адамдарды рахаттантыш үчүн келгенсиз. Сиз дүйнөгө жаныңыздагы адамдарды рахматка, курсанчылыкка бөлөш үчүн келгенсиз. Алланы разы кылыш үчүн келгенсиз. Демек, ошону түшүнүп алайлы да биз. Ошону түшүнүп алайлы.
Бирөөдү эч качан наразы кылбайлы, бирөөдү эч качан сөкпөйлү. Хадисте өткөндөй эле алар эч качан бизге жакшылык алып келбейт. Бирөөдү сөгүп койсок эч качан жакшылык алып келбейт алар. Алар эмне кылат? Алар бир гана бизди банкрот кылат акыретте. Бир гана банкрот кылат. Ошого эч кимдин акысын жебешке аракет кылышыбыз керек. Бардык инсандарды дүйнөдө бактылуу жашаштыгына себепкер болушка аракет кылыш керек. Дүйнөгө бир келебиз да, кайра жаратылбайт. Сиз дагы мен да кайра жаратылбайбыз. Кайра мүмкүнчүлүк бербейт. Жакшы адам болсок да, жаман адам болсок дагы мүмкүнчүлүк берилбейт. Жашоого бир келдик, канча жыл өмүрүбүз бар, ошону жакшы пайдаланып калыштык. Бул акылдуулуктун белгиси. Анан жашоого бир келесиз, сиз өтүп кеткенден кийин, энди жер кабар айтпасын, ушундай адам эле да десеңиз, анда сиз банкротсуз да. Жашоого бир келип туруп аркаңыздан жаман сөздөрдү жеткириштик. Бизде айтып коет го, жер кабар айтпасын деп жамандап кое берет. Ал жер го кабар айтпайт, бирок артыңыздан жаман сөз айтылат да. Намазда унутуп 5 рекетке туруп, анан кайра 4 рекетке кайтып намаз бузулуп калбайбы? Жок, калбайт. 5-чи рекетке туруп кетсеңиз, 5-чи рекеттин саждасыны кыла элек болсоңуз, кайра отуруп аласыз. Сөзсүз отурасыз, кайра отуруп, аттахиятты окуп, анан саждай саху бар, билесиз да. Эки жагыңызга салам берип, бир жагыңызга салам берип, анан эки сажданы кылып, анан кайра аттахият, саждай саху деп айтылат. Ошондой кылып койсоңуз толук болуп кете берет. Анан 5-чи рекетти кошуп алып, анын саждасын да кылып койсоңуз, анда сиз 6-чы рекатты да кошосуз. Себеби так болбойт да. 6-чы рекатты да кошосуз. 6-чы рекатты кошкондон кийин энди не болду? Ал 6 рекат намазыңыз нафилге айланды. Неге? 4-чү рекетте каада деп коет, отуруу фарз эле да, ошо отуруу фарзга сиз отурган жоксуз. Ошондуктан не болду? Сиздики нафилге айланды, кайрадан намазыңызды кайтарышыңыз керек болот. Ошон үчүн 5-чи рекетте сажда кыла элек болсоңуз, отуруп алышыңыз керек. 4-чү рекеттин каадасында отуруш фарз. Алла Таала сизди бизди эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.